депутаттар кадимки деле жиликти бөлүп алгандай эле должносттарды бөлүп атканын көрдүм. Ошол жерде мен должносттар сатылып атканын көрдүм. Канчага? Ошол $100,000 башталып атты. Бул эмне, мен такталайын да, бул кызыктуу нерсе. Должность. Эмне должность канчага сатты? Жетекчилик жол должности, Бир агенттик. Эми атын тактап айтпай эле коеюн. Ошол Ага. агенттик должносттарды $100,000 чейин алып келип, кызыктуусун айтып берем. Алып келип берип, ошол жерден мен барайын деп фракциялар ич ара отуруп, ошол акчаны бөлүп, андан кийин өтүп келгенден кийин ай сайын ушунчадан алып келесиң деген дагы ставкалар менен керек болсо должностторго коюп жүрдү да. Көз менен ошол нерсени өттүм да, көрдүм. Тартип болгон эмес. Аны мисалы бир министрди иштебеген үчүн жумуштан алайын десең, ал дагы крышасы, мындайча айтканда партиясы чыга алат дагы, ал биздин киши тийбе. Аны ала турган болсоң, мен анда немени коалицияны бузам. Эртең сен премьер-министр, сен кетесиң жумуштан дегенге чейин барчу да. Бул деген эмнени билдирчү? Бул деген толук түрдө коррупция кылганга, жана башаламандыкка, жана ар кандай бөлүнгөнгө алып келчү да. Азыр андай нерсе жок. Азыр бардыгы бир колдо. Бул бизге тартипти алып келди. Бул бизге ар кандай жана жаман нерселерди жокко чыгарганга алып келди. Жана көрүп атасыздар, эми өнүгүүнүн көрүп атабыз. Аны кантип жок дей аласың бүгүн? Баягы бюджеттин дагы толтурулушу, урдалбаганы, башка нерселердин бардыгын ошол система алып келди деп айтат элем да. Сиз менен өзүңүз байланыштуу, сизге канча акча сунуштаган ушул учурлар болду эле? Ошо мен эми жаңы келген депутат катары мени мындай көп деле кошушпай, бирок мен ошону ичинен көрүп калдым да. Бирок мага эч качан бирөө сунуштаган эмес. Сунушташкан кандай түрдө? Мен барып алайын, эртеңки күнү ошол жерде сенин кадрларың, жумуштарыңды, маселеңди чечип берем деп сунуштар болгон.